Рахмат. Мен ойлойм, кеп узун же кыска кийинүүдө эмес, бардык адам деген инсандар, мисалы үчүн адам деген атка татыктуу бололу. Айтматов айткан экен, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Ошондуктан жаштар жана улуу муундар адам бололу, келгиле. Чоң рахмат. Мен айтып кетерим, балдар, силер кыздарды карабай мини юбка кийсеңер дебей, өзүңөр зыңкыйып кийингиле, 3 дипломдун ээси болгула, тилдердин түрүн билгиле, кыска кийгенде, узун кийгенде силердин аркаңардан жүгүрөт. Ошол. Рахмат. Бир нерсени уккан жокмун, студенттерден дагы, чоң улуу муунда адамдардан дагы адамдын эмнеси өзгөрүш керек деген суроого биз дагы деле бир толук маалымат берген жокпуз да. Бул адамдын ою өзгөрүш керек. Адам азыр биз бир мисал келтирсек, мисалы адам көчөдө кетип баратса дейт да, эки адам жанында каткырып күлүп койсо биз ойлошубуз мүмкүн да. Ё-моё, булар мени каткырып күлүп шылдыңдашып атат депчи, бирок ойлоп коюшубуз мүмкүн эмес анычы. Мени ушу жакшы жагымды айтып атат окшойт, жакшы жагымды айтып күлүп атат окшойт депчи. Жок. Жакшы жагымды айтып шылдыңдап атат окшойт деп. Антип эметпейт да. Биз жок, шылдыңдап атат окшойт деп. Адамдын эң биринчи ниети шариатта да келет, биринчи ниет кылып койсоң, ошол ишти кылган менен барабар депчи, биринчи ниет кылган. Жыйынтыктап коеюн, берде канча апалар отурат, мынаке. Элестетип көрөсүз, кыздын туристтен кийип туруп, кийгизип туруп сахнага чыгарат да, өзүнүн апасы ошо сахнага чыгып гүл берип атат. Анан туристтен чыгып атканда кантип эркектер суктанбасын. Давай кийгизгиле, кыздыңарды жаап, аброюн жаап киргизсеңер, эркектердин баары өзгөрөт. Аламды өзгөрткүң келсе өзүңдөн башта дейт да. Ата энеде күнөө жок да. Кыздар өзүңөрдү карагыла, биз да өзүбүздү карайлы. Рахмат. Жакшы ой. Саламатсыздарбы? Мына күнөө деп атасыздар, күнөө. Ата энеде күнөө жок дейсиздер. Ата энеде күнөө дейсиздер, балдар да күнөө дейсиз, кыздар да күнөө дейсиз. Күнөө кимде ана? Көчөдө жүргөн иттердеби? Ошо болот атпайбы? Жанатан бери айтып турсак, бул өзгөрүү, ата энени өзгөртпөй, өзүбүздү өзгөртүп, жана коомду өзгөртүп, эң биринчи ыйман жолун жолдойлу. Рахмат. Рахмат, жакшы. Кыздар, силер айтасың, хиджаб кийген кыздар деле мындай обсуждение кыласыңар. Ошо хиджаб кийип туруп, анан өзүңөр ошо хиджабты кийип көрүп туруп, анан обсуждение кылгыла деп айтып кетмекчимин. Силер ошо хиджабты кийип, платокты кийбей туруп эле, ошо хиджаб кийген кыз сөз кылганы вообще не имеете права. Өзүңөр кийгиле ошо платокты, потом айткыла. Вот ошону примем ваше слово. Боемосуңар, боенбойсуз. Вот, пожалуйста, тогда. А мен айтарым, хиджаб кийип жүргөн кыздардын жүрөгүнө ыйман берсин, жана хиджаб кийбеген кыздардын да жүрөгүнө ыйман берсин. Хиджаб бул менин оюмча, ал биздин кыргыз элдин менталитетине жатпайт, эч качан жаткандай эмес. Биздин апаларыбыз өзгөрсүн, улуу муундарыбыз, андан кийин биз өзгөрөбүз, буюрса. Урматтуу эже агайлар, убакыт деген ушундай экен, бизди күтпөйт. Элмир эже, кыскараак жыйынтыктап берсеңиз. Бул жерде мындай да, кыргызда биз нака нукура бир жакшы макал сөздөрүбүз бар да, жана атаандаш деп атпайбы? Эрегишкөндөн эр өлөт деген сөз бар. Анысы кандай? Ар бир адам эч кимге эрегишпеш керек. Өзүнүн акылы менен өзүн өзү тарбиялаш керек. Негизи. Анан эми ушул жерде жакшы талаш тартыштар болду. Жаштар ушундай активдүү катышканыңарга аябай ушундай өзүм ичимен ыраазы болуп турайм. Эми силерге эмне дейм? Баягы жыйынтыктын алдында бир каалоо тилек айтып коеюн. Ушу жаштар силерге деген узун өмүр берсин. Ошол өмүрүңөр менен кошо багыңарды берсин, кыз бала, эркек бала. Ошону менен бирге жүрөгүңөргө Алла Таалам ыйман берсин демек. Рахмат. Жаштар силердин акыл жаштан асыл таштан демекчи. Жаштарга жаш акылыңарга береке берсин. Мен ушу Дилмүрөк Адеп Ахлак директорун айтат элем да, ушу жаштар сүйлөсүн да, эми кийинки эмеңизде аталар сүйлөсүн. Ушу аталарыбыздын жаштары күйүп бышып атканда, аталарыбыз да кандай ойдо болор экен, балдарын кантип шаарга, коомго жиберип атканда, ар бир атанын, эненин жүрөгү кантип сыздайт экен. Ушу аталар сүйлөсүн передачасын уюштурсаңыз, мен өзүм спонсор болуп берет элем сизгечи. Анан жаштар эч убакта өз башыңдагы чөптү көрүп туруп, бирөөнүн башына төөнү көрбөгүлө. Өзүң башына төөнү көр, анан бирөөнүн башына чөптү көргүлө. Эч жокто бирөөгө бирөөнүн күнөөнү койбойлу. Биз коомду биз өзүбүз өзгөртөбүз. Ар бир киши өзү өзгөртөт. Ошондо коом өзгөрөт. Сен бирөөнү көрүп, анан экинчини көрүп өзгөрбөйсүң, туурабы? Сен биринчи өзүң түз жолдо жүргүн. Ошондо сен артыңдагы киши көрүп, сен түз, мен оңолом, ушундай болом деп сен идеал күтөт. Сен сөзсүз түрдө бизди айтып атасыңар, чачыңар кыркы ал болду. Биз коомдо биз союз маалындагы акыркы кийинкилерден болуп калдык. Мен жүрөгүм таза, өзүм бүт баарын тең оюмда да кылып келем, тилегим таза, намазга жыгылып эле хиджаб кийип алышым максат эмес. Мен жүрөгүм менен бүт баарын кылам, аткарат алам, жолум ошончолук шаар деп айтам. Ар бир киши жүрөгүңөрдү тазаласак, ошондо күнөөнү эч кимден издебейли. Жаштар бар болуңуздар. Дайыма Кудай буйруса намазга да жыгылганга убакыт келет балдар, туурабы? Силерге ошогон жаштар биринчи
Жок, силер биринчи жаштар барыңар ушуну оңдосоңор, мен бүгүн эртең намаз окушум, мен ниетимде бар, оңдолобуз деп бизчи. Болчабылар, рахмат, чоң рахмат. Мисалы үчүн ар бирибиз өзүбүз өзгөрүш керек да. Ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүздү тазалаш керек, оюбузду тазалаш керек. Анан кийин өзүбүзгө суроо бериш керек. Мен өзүм кошунама же үй бүлөмө кандай жакшылык келтире алдым өзгөрүпчү. Мисалы үчүн биз иш кылып атабыз, эгер зыян тартып атсак, биз өзгөрүш керек да. Мисалы үчүн ачык кийинип жүрөбүз, ошол ачык кийинип жүргөндөн ата-энебизге сөз тийип атса, сенин кызың ачык кийинип жүрөт, сенин кызың тиги мындай айтканда жана жыга окшоп, пыга окшоп, шыга окшоп кийинип алыптыр деп сөз тийсе, значит биз эмне зыян келтирип атабыз, биз эмне кылышыбыз керек? Ошону туура кабыл алып, оңдолуп өзгөрүш керек. Мисалы үчүнчү, ошондой эле өзүбүзгө суроо бериш керек. Мен коомго, өзүмдүн районума, өзүмдүн шаарыма, өз мамлекетиме кандай жакшылык кылдым деп өзүбүзгө суроо бериш керек. Күнөөлөрдү башкаларга койбойчу. Бул биринчиден. Экинчиден, мен мисалы үчүн ата-энеме дуа кылып келем, мисалы үчүнчү, ушу сизге окшогон эле ата-энелер, алар деле ушинтип айтышат. Биз 70 жылба союз убагында чоңоюп калдык. Ушундай өзгөрө албай атабыз, тиги бул деп. Действительно, орусча айтканда, действительно, кыргызча айтканда чындыгында бул өтө кыйын нерсе. Анткени ушундай тарбия алып калган. Бирок ата-энебиз аракет кылып атат. Мисалы үчүн 2-3 жылдан бери орозага кармап баштады. Атабыз болсо жума намаз кылып баштады. Мен мисалы үчүн өзгөр деп айткан жокмун. Мен мисалы үчүн акырын барып кызмат кылып атам, дуа кылып атам да. Биз ата-энебизге кызмат кылып дуа кылсак, анан кийин алар бизди көрөт. Баягы ушу балам намаз окуп калгандан бери ушундай мага жакшы мамиле кылып калды, мени сыйлап калды деп анан ал дагы бул туура окшойт, мен да өзгөрүлөйүн дегенге кичине себеп болот да. Анан ошо амалыбыз менен көрсөтөлү. Рахмат. Анда чынында жаштардын өзгөрүүсү тезирээк. Анткени масловый мээлери вирус азыраак. Анан чынында ошо жакшы жакка өзгөргөндөр көп эле бар. Анан улуу муундар чынында өзгөрүшү кыйын. Анткени жесткий дисктер отурган, мээлер вируска толгон. Ошон үчүн силер улуулар деп эле карай бербей, жакшы жакты мисалы укканды, көргөнүңөрдү алып жакшы жакка өзгөргүлө дейм. Мен мисалы өзүм айтсам, мен 32 жашымда биринчи жолу уктум. Ошол замат өзгөрдүм да, ошол замат түз жолго түштүм. Бүт жаман нерсенин баарын таштап, анан түз жакка кеттим. Ошон үчүн силерге да насихатым, ошо өзүңөрдөн баштагыла. Анан кийин коом өзгөрөр, силерди көрүп, бүгүн бирөө өзгөрөт, эртең бирөө өзгөрөт. Анан ошон үчүн үмүтүм чоң жаштарда. Мына айт намазга 200 000 киши чыкты дейт. Бул деген Бишкектин 5тен 1-өө. Демек өзгөрүү бар. Өзгөрүлөбүз, бирок бир гана ошо биз ар кимибиз тиги эмне үчүн минтип жүрөт, тиги деле минтип жүрбөйбү дебей, ошо өзүбүздөн баштайлы да. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип, жалпы Жети Дуандан келген жаштарыбыз менен жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору менен, эже агайлар менен Жаштар сүйлөсүн теледолбоору ыйык кереметтүү Куранда өзүң өзгөрүлбөсөң коом өзгөрүлбөйт деген экен жараткан. Демек, коомду өзгөртө турган ушул жаштар, ата-энелер биздин улуу муундар келечекте өзгөртөт деген ойдобуз. Жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Беш барсты бекем кармоо милдетибиз, Пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Кийинки ишемүүдөн жолугушканга чейин салам алейкум. Жазда куштар сайрап гүл жайнап козго сүйүү сезимимди гүл атыган алма бак. Жазда жаркын үмүттөр, жазданы сүйүүлөр, жазда сүйгүм келчи, жарпын жазып берчи, келесиңби деги, кейитпечи мени.
Jazdırağan Жазда Күтем сени сағынып Келді қойдым неге сен Қалдың беле тарынып Ой, кечіріп қой қарындаш Қалсам егер жаңылып Жазда сүйгім келші Жарпым жазып берші Келесің бидегі Кейтпеші мені Жадыраған жазда Құштар сайрап гүл жайнап Қозғы сүйі сезімінді Гүл аңқыған алма бап Ой, жазда жарқын үміттер Жазда анық сүйілер Жазда сүйгім келші Жарқын жазып берші Келесің бидегі Кейтпеші мені